Улантабыз урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде дагы бир кол өнөрчү, колунан көрүү төгүлгөн дагы бир коногубуз бар. Андыктан келиңиз шашылыштырды таныштыралы. Жазга арналган айымдардын, кыздардын баштыкчаларын, ушундай коз мына бул баштыкчаларды азыр жазгы коллекция деп койсок дагы жарашчуудай кол өнөрчү Салтанат Кыштообаева бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз. Рахмат. Жаздай болуп, супсуу болуп келип калыптырсыз. Ушундай баштыкчаларды көтөрүп, Салтанат айым айтсаңыз, колго мунун баары ар бирин эч кандай технологиянын, техниканын, мындай машинканын орусча айтканда кажети жок, жардамысыз ар бирин колго баары өзүңүз жасап чыгасыз. Канча жыл болду? Эми ушу сумка даярдаганыма 2 жыл болду. Ушу колго тигип, неметип даярдагандарым ушу 2 жыл болду. Ушу кол өнөрчүлүк менен. Мындан башка эмне кылчусуз сиз? Ушул тармакка тиешелүү башка бир иш кылчусузбу? Негизи мен өзүмдүн кесибим юрист болчу да. Анан ошого жүрөгүм жатпай, кичинекей кезимден эле мен тиккенге шыгым бар болчу. Кичинекейимен эле апамдын, атамдын кийимдерин бүлдүрүп эле, ушинтип эле тигип эле, бирдемке жасап эле, ушинтип эле жүрчүмүн. Апамдын машинкасы бар болчу, кол машинкасы. Ошо менен тигип өзүм жактырчумун да ошону. Анан кийин ошо атам болбой эле тиги юрист болосуң деп эле мени ошо юрфакка окутуп койгон да. Бирок баары бир бүгүнкү күндө өзүңүзгө жаккан иш менен алек жүрөгүңүз ыктаган, жүрөгүңүз каалаган. Жүрөгүм ошо кайта эле ошо кол өнөрчүлүккө жатты да. Анан ошо кол өнөрчүлүккө мен эме жолдошум түрткү болду да. Айтты, ошо жаккан ишиң менен, өзүңө жүрөгүңө жаккан ишиң менен иштесең, ошол өзүңдү дагы эме сезесиң деди да. Жакшы сезесиң, ошентип ийгилик болот деди. Ийгилик дагы бара-бара келет деп ойлойм эми. Албетте, бул сиз жараткан ушул баштыкчалардын өзү ийгилик да, Салтанат айым. Анан айтсаңыз, булар, могул баштыкчалар башка баштык сумкаларга окшобойт да, чындыгында өзгөчө бир баягы байыркы замандын элементтери бар деп айтабызбы? Кандай идея, кантип келет сизге? Негизи азыр Кыргызстанда көбүнчө эле мындай этника жакка көп ооп кетип атышат да, а мен өзүм ага көп жакын эмесмин, мындай более европейский жакка көп жакын да. Анан кийин ошо ушундайларды өзүм жактырам. Анан ошо жаккан жүрөгүмөн чыккан немелерди жазайм да. Анан мо саймаларды саям, мисалы үчүн сумочка, колго сайылганда ушунун баары биякта колго бүт жалаң колго сайылган, бияка шурулар бекитилип, ошо полностью эме бүт түгүл эме колго иштелип жасалган да, ошо башынан аягына чейин ошо. Бул жерде аябагандай көп эмгек жатат экен да. Мисалы, ошонун баардыгын эч кандай баягы айтып кетпедиңби, технологиянын, техниканын жардамсыз депчи. Ушуга эми канча убакыт кетет? Мындай, мисалы үчүн моуну мисалы үчүн биякта саймасы жок. Биякта деген төө куштун эле канаттарынан жасалган неме. Буну деген бир күндө жасасам болот да. Бир күн десем да жарым күндө жазайм да, азырчы эми. Мындай саймага болсо 2-3 күн кетет. Мындан чоң саймаларды дагы сайчумун, чоңураак сумкаларга да. Анан ага деген 5-6 бир жумага чейин убакыт кетет да. Анан бул мисалы үчүн бул саймага 3 күн кеткен. А мындай эмелерге бир күн кетет да, мындай кичирээк саймаларга ошо бир күн саям да. Жакшы. Анан табит керек да, Салтанат айым. Өзүңүздүн баягы адам бир нерсени жасаганда со вкусом деп коет, өзүнүн баягы табитин өзүнө жаккан нерсени кошуп туруп жасайт да. Демек сиз ушул байыркы европалыктардын стилин жактырасыз көп, Ооба, ошо бул деген жанакы кандай деп коет эле? Шеби шик деген стиль да, шеби шик, анан жанакы. Эми кимдер көтөрчү муну? Винтажный стиль дегенде, ооба, ошондой башынан ошого жакын болчумун да мен. Ошо илгерки жана Европадагы ошо винтажный стилге жакыныраак
ошо эметкеп да. Ошондо өзүмө жагат. Анан кийин четинен саймагы да өтүп кеттим. Андан кийин мындай шырып дагы неметтим. Бул деген бул шырма бул бархатка, ошо жанакы шелковый бархат деп коет эме. Ошого өзүм сүрөт тартып, анан шырып чыгам да, ошо сүрөт менен шырыйм да, ошо. Биринчи сүрөтүн тартып алып, андан кийин могу саймалардын баардыгын сая турбайсызбы? Ооба, биринчи сүрөт тартам, анан кийин саймасын тартам. Ой, саям да. Сиздин жазгы образыңызга өзгөчө бир көрк кошчу ушундай сонун баштыкчалар Салтанат айымдын кол эмгегинен жаралган десек болот. Бүгүнкү күндө Салтанат айым айтсаңыз, эл тарабынан суроо талап, кыздар тарабынан кандай болуп атат? Ушул стилге аябай көп суроо. Ошо өзүм жалгыз азыр жазайм да, анан кийин убакыт көп кетет да, мындай кыздар көп талап кылышат, ошо көп суранышат. Үлгүрбөй калатам да, ошо. Үлгүрбөй көбүнө бир айдан кийин, 1,5 айдан кийин деп, бир жумадан кийин деп ушинтип эметем. Анткени өзүм жалгыз баарын бирден иштеп чыгам. Ошондуктан убакыт аз болот. Кардардын талабына жараша кандай буйрутма берсе, ошого жараша жасайсыз. Ошондой да жазайм, бирок азыр деген андан кичине алыстайын деп атам, анткени деген өзүмдүн немеме чыгармачылыгыңызды өнүктүрүп. Ооба, болбой калат да. Мен өзүм жүрөгүмөн чыгарган нерсени жасагым келет да, анан кээ бирлер биягын тигиндей кылып койчу, анан биягын мындай сүрөт кылып койчу дегенде мен уже кичине эметип калам да, өзүм жака эме жүрөгүмө жатпай калат да, ошондой. Эң негизгиси бирөөнүн буйругун кылып кыйналгандан көрө өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн чыккан нерселерди кылган жакшы болот. Туура, ошондой. Кыйналганда дагы бул жерде Салтанат айым айтып атпайбы, өзүмө жаккан жумуш, мен сүйгөн иш депчи, каалаган нерсесин жасап атат десек болот да. Анан эми баалары кандай болуп атат Салтанат айым? Кандай кылып коюп атасыз? Баалары 3000 сомдон өйдө. Анткени биякта деген кездемелери баардыгы качественный, эме жогорку сапаттагы кездемелер. Анан бул дагы натуральный жана шелк деп коет. Ошондой европейский. Бунун баарын материалдары Европадан келет да. Ошондуктан сапаты баалары сапатына жараша болот. Ошо баалары сапатына жараша болот. Анан баардыгы тең колго жасалган, ал деле эмгектер бааланыш керек да. Сайма сайгандары да ошо 5-6 күн. Демек, Салтанат айым, ишкана ачканга да мезгил келип жеткен турбайбы? Эгер үлгүрбөй атсаңыз. Ага дагы келип жетти деп ойлойм, анан кийин азыр пландар кандай пландар бар? Пландарым ошо ишкана ачкым келет, кыздарды жумушка алып, иштетип, ошо үйрөтүп, эметкен дагы көп эле жазышат, бизди үйрөтпөйсүзбү деп үйрөнгүбүз келет, ошо сиздин сумкаларыңыз аябай кооз экен, ушундай суктанабыз, анан биз да үйрөнгүбүз келет деп көбү жазышат да, качан үйрөтөсүз деп. Анан ошого дагы азыр колум жетпей жүрөт, анткени дегенде ошо талап көп болуп атат да, эмегечи, өзүм жалгыз жетишпей атам. Салтанат эжеке, сиз могул сиз тигесиз, сайманы сиз саясыз. Анан могу темирлерин каяктан аласыз? Атайын темирлерин мен заказ кылам. Темирлери Кытайдан келет. Бул деген сапаты жогорку, жакшы сапатта темирлерди заказ кылам. Ошо анан ошол жактан эле заказ кылып эле алдыртам. Кантип орнотосуз? Мисалы, билбейм, мырзалардын, эркектердин күчү керек болгон учура болобу? Жок, анын деле учуру кереги болбойт. Өзүм эле орнотом. Буну деген биринчи сумкасын, основасын өзүм тигип алам биринчи. Анан кийин буга отургузуп, киргизип туруп, анан биягынан тигип чыгам. Биякта тешиктери бар атайын. Анан ошолорго киргизип эле тегеретип, мынтип тигип чыгам. Ошондой эле. Эң сонун ушундай кооз баштыкчаларды эгер сиз дагы кааласаңыз, көтөрүп жүрүүнү, анда албетте Салтанат айымга да кайрылсаңыздар болот. Кол эмгек, колго жасалган бүгүнкү күндө ушул колдон жаралган табигый нерселер абдан багы бааланып, эл дагы ошол нерсеге аябай жакын болуп атат да. Чет мамлекеттен келген буюмдарга караганда өзүбүздүн Салтанат эжекебиздин колунан жаралган баштыкчалар. Ыраазычылык билдиресизби? Сурооңуз барбы? Берсеңиз болот. Бул ушул баштыкчалардын баасы биздин базар экономикасына, башка сиздин атаандаштарыңызга багы атаандаштыкка туруштуулук бере алабы?
Эми бере алат деп ойлойм. Анткени деген азыр элдер айымдар сапаты жакшы буюмдарга көбүнчө көңүл буруп атышат азыр. Анан кийин бул деген дагы дизайнерский деп эсептелинет. Анткени бул деген мындай, мисалы үчүн кайта мен муну туурап жаза албайм да. Точно ушундай кайта бул чыкпайт да. Анткени анан бул бир эле экземплярда болуп эсептелинет. Анан кийин азыркы айымдар ошондой мен эме болгусу келет да, эч кимге мындай выделяться этип, кандай десем, мындай окшош болгусу келет да, эми айымдардынчы, анан ошо өзгөчө болгусу келет. Анан ошо ойлойм, баасы сапатына жараша эле болот. Демек, ар бир жасап аткан учурда баягы сиздин өзүңүздүн маанайыңызга жараша, өзүңүздүн баягы ойлонуп аткан оюңузга жараша бир ушундай нерселер пайда болот экен да. Сиз баштаганда эле баштыкчадан баштадыңызбы же башка нерсенин башына тиктиңизби? Жок, мен баштаганда эле баштаганда ошо. Анан Салтанат эжеке, бул жерде бардык эле ушул жаштарга арналган эле баштыкчаларбы? Жок. Көбүнчө деле эмес, меники ар кандай да, улуураак айымдарга деле ылайыктуу. Көп кыздар мисалы үчүн апама белек кылам деп көп алышат. Ошо түрлүү эмелер да, Курактарга, бардык курактарга бар. Бардык курак. Анан дагы бир нерсе кызык болуп атат да, бизге барбы эркектерге? Жигиттерге дегендей. Эркектерге азыр мен ал жөнүндө ойлоно элекмин. Ушул жөнүндө ойлонуп дагы бир сумкаларды жок, суранышат, досторум дагы кээде эметип калышат да, аяштарыбыз тиги бизге деле тикпейсиңби деп неметип калышат да, аябай сонун жасайт экенсиң, анан бизге деле тиксең жакшы болмок деп аны деле ойлонуп көрүп атам да. Силер кыздардын башкачасын талашып тиги. Жок, кыздардык эмес, бул ошол атайын бизге арнап дагы мындай жакшы ушундай стилдерди чыгарсаңыз биз алмакпыз, мисалычы. Чыгат коюм буюрса. Буюрса, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дагы өнүгүп, өсүп, ушундай колго жасалган сонун коз баштыкчалар менен кыздарды, айымдарды кубандып, сүйүнтүп жүрө бериңиз. Рахмат. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Дагы да болсо мына ушундай жакшы элибизге жаккан, элибизге жакшы пайдасын тийгизген нерселерди жасап кубанып жүрө бериңиз. Рахмат. Кол өнөрчү Салтанат Кыштообаева бүгүн бизде конокто болуп, дал ушундай коз сумкаларын, баштыкчаларын көрсөтүп кетти. Ал эми 2 саат бою биз сиздер менен жаз жана комплимент айтуу, мактуу сөз айтуу деген теманы талкууладык. Эң негизгиси биздин жашообузду, көңүлүбүздү гүл кылган жакшы сөздөр ар дайым бүгүн эле эмес, күн сайын айтылып турсун деген бир жакшы тилекти айтабыз. Анткени адамдын көңүлү гүлдөп коет эмеспи? Андыктан бири-бирибиздин, жакындарыбыздын маанайын көтөрүп, жакшы сөздү эч качан аябайлы. 2 саат бою биз сиздер менен менин кесиптешим Акмарал Айыпова жана мен Азирет Осмонов болдук. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Жакшы туруңуздар.